Assalamu alaikum. Amansızlar hurmattуу Teskabар kanalının görücüleri, salamatsızlar. Bişkekten süyleybiz. Bişkekteki Arça Beşik konuşunan satıla turgan uy körsetebиz. Bul trassa Akınбаев prospektisi Bişkekteki. Çortekov prospektisi menen Daluşul svetofordan kesilişet. 4-cü Gorbañisadan Çortekov arkылуу jogorу чыгып келесиздер. Мына ушул 4 көчөдөн Акынбаевага түшүп солго буруласыздар, күн чыгышты көздөй. 70 метр жүрүп эле кайра оңго буруласыздар. Бул көчө Тулпар Таш көчөсү. Жогору жүрөсүздөр туугандар. Мынаке туугандар, мен сатыла турган үйдүн астында дарбазасынын жанында турам. Тетиги Акынбаевадан Тулпар Таш көчөсүнө болгон 300 метр кирдик, жогораак бастык. Сол тараптагы чыгыш жагындагы үйлөрдү карап келдик. Нумерациялары бар, сыртында жазылган. Алардын катарында Тулпар Таш көчөсүнүн 35-чи номурундагы сатыла турган үй мына ушул үй. Ушул үйдү көрсөтөм деп Арча Бешикке Чаканташ көчөсүнө келдим туугандар. Азыр үйдүн ээси ушул жерде экен. Мени как раз чыгып күтүп алды. Азыр суроо жооп кылабыз, үйдү бүт көрсөтүп чыгабыз. А сиздер болсо ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Биз программабызды, бул көрсөтүүбүздү улантабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. İşleriniz жақшыбы? Жақсы, шүгүр, өзүңүз. Бала чака баары тынчпы? Баары тынч. İşler болуп ата? Болот. Так, Чаканташ дейм да, Тулпар Таш көчөсү дагы жогоруга чейин уланып барат экен да, а? Жакшы. Бул көчө негизи Чортекова чоң трассасына параллель жайгашкан, а? 50 метр. 50 метр. Ушул үй бир этаж экен, а? А көчө жагы да кенен экен, мына ал жагына ушу унаа кое турган жайы. Хатан шебен төшөп парковка кылып коюпсуз, а? Бул жерде бир өрүк бар экен. Анан газ келиптир, үйгө газ кириптир де. Газ кириптир. Мынандай электр жарыктары, линиялары бардыгы тартылыптыр. Интернет бар экен. Мына көк дарбаза кимдики? Кошунаныкы? Бул биздики. Сизге карайбы? Бирөө магазин, бирөө гараж машина турган. Бул гараж. Бул магазинден, а? Жакшы. Демек, ошол дарбазанын аркы чекесинен бул үйдүн дубалынан бер жагы сиздики экен, а? Таканса, дуалыңыздын бүткөн жерге чейин. Этегинде кичике көчө бар, 2 метрлик. Наркы көчөгө өткөнгө көчө барбы? Жөө көчө. Жакшы. Кана жүрүңүз туугандар. Алыстабай туруңуздар. Үйдүн алдына брусчатка басылыптыр, дарбазасын коюптур. Тулпар Таш көчөсү 35-чи үй. Сиздер 2GIS-тен, Google картадан издеп келе берсеңиздер болот. Жайгашкан жери жакшы, негизи Арча Бешикте жашайм дегендер аябай көп. Балким бул үй сиздердики туугандар, жакын күндөрү. Жер канча сотик? Бул документальный 7-2, фактически 8 сотик. 8 сотик чыгып калабы? Жакшы. Мына жер аябай экенен экен. Төргө чейин барат экен туугандар. Үйдүн алдына, навестин астына кирип келдик. Киргенде эле сол жакты караңыздар. Дубал менен үйдүн ортосунда 1,5 метр аралык бар экен туугандар. Үйдүн алдына келдик. Евро брусчатка басылыптыр. Үйдүн алдындагы навес бүт жарык поликарбонат менен жасалыптыр туугандар. Оң жакта катар кошумча курулуштар бар экен. Буларды мынау гараждан баштап, магазинден баштап бүт баарын азыр баяндап сиздерге көрсөтүп беребиз. Үйдүн алдында гүл бакча, бул жагы кадимки бак, черешнядан өрүккө чейин, жүзүмгө чейин бүт баары бар экен. Биз биринчи кезекте үйдү кирип көрсөтүп чыгалы. Бул үй канча бир? 4-5 комната барбы? 5 комната бар. 5 комната. 120 квадрат тегереги. 120 квадраттын тегереги. Кана жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйдүн сырты декору жасалыптыр. Бул жери бут чечмеси туугандар. Көрүп турасыздар, ушул жерге бутту чечип азыр үйдүн ичине кире беребиз. Бул негизги эшиги. Андан өтүп кире турган болсок, бул болсо коридор экен, а? Узун келген коридор турбайбы? Коридордун туурасы 1,20 экен. Жарыктары коюлуптур, туугандар көрүп турасыздар. Абойло жабыштырылыптыр. Полу болсо ламинат экен. Эшиктер бардыгы окшош бирдей жыгач эшиктер экен. Бөлмөлөрдү биз бир чекеден тааныштырабыз, оң жактан баштайбыз туугандар. Мына бул оң жактагы биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул столовая, ашкана. Тамак ичүүчү бөлмө экен да? Тамак ичүүчү бөлмө туугандар. Бул жагында болсо LED экран телевизору менен бир терезеси бар экен мунун. Чакан бөлмө экен, кондиционери да бар экен, полу ламинат. Дубалы шыбалы бакталыптыр, а? Эми андан бул жагына өтө турган болсок, мына кафел сапсары сонун го, Бул жер эмне? Мына бөлмөгө кире турган болсок, бул кухня турбайбы, а? Ашкана. Көрүп турасыздарбы? Негизи тамак бышыра турган келин-кесектин
Кыймылдай турган бөлмөсү ушул. Көрүп турасыздарбы? Эмереги бүт коюлуптур, суу киргизилиптир, фильтри да бар экен, газ электропечка вытяжкасы менен турат. Мында бир терезеси бар экен, отоплениясы киргизилиптир. Дубалдын астыңкы тарабы полу бүт кафелдениптир. А бул жерде оң жакка келе турган болсок, бул жагы санузел экен, санузели мына көрүп турасыздар. Душевою, аристону, форточкалары, раковина, күзгү, унитаз, кир жуучу машиналар бүт бардыгы өз ордунда турат. Полу, дубалы бүт эле кафел болуп тургандар. Эми ушул жерден сол жакка бурулабыз. Бул жакта дагы комнаталар барбы, Ого, мериңиз терраса го, Зимний терраса го, Бакчак бүт көрүнүп турат турбайбы? Могу эшик ачылат экен, Сыртка кирип чыкса болот да турбайбы, жайында, Өтө сонун, полу линолеум болуп тур. Жанагы эле кухнянын терезеси ушул жагынан чыгарылыптыр. Бул күн чыгыш бак тарабындагы терезеси экен тугандар. А мына жакта дагы бир комната бар экен. Бул жак эмне? Топкабы? Отопление ушул жакта турбайбы, Отопление. Ушул эки печка менен. Газ менен, электр менен, ана көмүр менен 3. 3 в 1. 3 в 1 мей. Быйыл кыштан не менен чыктыңыздар? Газ мененби? Газ менен чыктык быйыл. Газ менен. Газовый котел бар экен, Жакшы. Бул котельныйдын эшиги өзүнчө бул жагына коюлуптур. Көмүр отунду ушул жак менен алып кирип, күлдү ушул жак менен алып чыгат экенбиз, Жакшы. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жакта дагы комната бар экен. Эки комнатанын ортосуна дагы бул жерге атайын эшик терезе коюлуптур. Биз жанагы жерден кирип, кухняны, туалетти, зимний террасаны, котельныйды бүт баарын көрсөтүп, кайра эле баягы коридорго кирдик. Сырттагы эшиктен, негизги эшиктен киргенде эле сол жакта биринчи эшиктен кирсеңиздер, бул детская комнатабы? Кичинекей чакан детский комната. Чакан, балдардын комнатасы экен. Көрүп турасыздарбы? Ала тоонун сүрөтү түшүрүлүптүр, фотобой. Потолок жылдызчалар, люстрасы илинген, төрүндө эмереги менен чакан бөлмө экен. Бул детский тугандар, көрүп турасыздар. Интернет киргизилиптир. Полу кадимки жыгач экен тугандар. Чакан бөлмө экен. Узун туурасы 3,80ге 2,5 окшойт, Ошондой. Так, эми бул жакта да комнаталар бар экен. Оң жактагы комнатага киребиз. Бул холбу, Бул зал. Зал. Чоң зал экен тугандар. Азырынча холл болуп, эс алуучу бөлмө болуп турат экен. Мейманкана десек болот. Көрүп турасыздар. Кең экен. Потолок, бүт эле натяжнойго, сплошной натяжной болуп тур, Бул бөлмөдөн жанагы жакка чыкса болот. Терраса жакка, мейманканадан. Полу көрүп турасыздар, жыгач пол. Жумшак эмерек коюлуптур. Төрүнө гүл түшүрүлгөн, көрүп турасыздар. Туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 6 метр чыгат экен. Отопление киргизилиптир, жарык жасалыптыр. Бул бөлмө зал, конок бөлмөсү экен тугандар. Эми бул бөлмөнүн тушунда биякта дагы бир комната бар экен. Бул да детскийби? Спальня экен да бул, Бул да спальня экен тугандар, көрүп турасыздарбы? Бул да чакан бөлмө экен. Узун туурасы жанагы эле кыздардын бөлмөсүнүн узун туурасына, аянтына окшош экен. Эми төрдө дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмө менимче ата-энелердин уктоочу бөлмөсү го, Взрослая спальня. Көрүп турасыздар, мына обойлору сонун экен. Алтын жалатып коюп турган түм эле. Бөлмөдө бир терезеси бар экен. Потолок жакшынакай жасалыптыр. Люстрасы, кичи лампалары коюлуптур. Терезеси шу батыш тарапта, отоплениясы киргизилиптир. Бүт эмеректери коюлуп, полу жыгачтан жасалыптыр тугандар. Мына ушул. Демек, бул үйдө бир бөлмө, эки бөлмө, муну менен 3 бөлмө, мына бул бөлмө менен 4 бөлмө, бул жакта ашкана менен 5 бөлмө, наракта терраса менен 6 бөлмө болуп калат экен, Кухняны кошпогондо, Түшүнүктүү. Бүт баарын көрсөттүк, эми кайра сыртка чыгып баратабыз тугандар. Азыр сыртта кошумча курулуштарды дагы бүт көрсөтүп коелу сиздерге. Эгер ушул үй жаккан болсо, анда ээси менен сүйлөшүп аракет кылып көрөсүздөр. Кайра артка кайттык. Дарбазадан киргенде оң жактагы бул магазин болду, Магазин. Мына бул гараждын ички эшиги, бурчтагы. Ичине кирген. Так, азырынча склад экен. Андан кийин мына жакка келе турган болсок, очоккананын жанында биякта эмне бар? Летная комната. Летная комната. Бул жагы мына асты бир аз тапчан болуп көтөрүлүптүр, азырынча склад экен тугандар. Бул жерде болсо мына очоккана. Айланасы бүт кафелдениптир, чоң казан, мына тай казан экен болгондо да. Мында да бир чоңураак казан, бул жакта кичи казандарга көрүп турасыздар, печкасы курулуптур. Боорулар жасалыптыр, Потолок оёз бекен. Бул жерде болсо тапчан жайбы, Летная террасада. Летная терраса. Тугандар, мына жерге тапчан коюп коесуздар. Буга улай кошумча курулуштагы
Кошунанын дубалына чейин барыптыр. Мына жерде атайын тротуар жасап коюптур, көрүп турасыздар. Бетондон куюп көтөрүп. Бул жакта склад. Эмне погреб барбы? Ооба, алдында погреб бар, ушул. Погреби бар. Бул жагына бир терезе коюлуптур, а? Склад экен да бул, Ооба, склад. Склад. Буга жанаша дагы бир ошондой эле складбы бул дагы, Ооба, жанаша. Кана, көрөлүчү. Бул да склад экен туугандар. Стяжкалары куюлуптур. Крышасы жабылыптыр. Бул эми складты каалагандай пайдаланасыздар. Эми үйдүн алдындагы жашыл аянтчага, жашыл флорага туугандар көңүл буруңуздар. Бул жерде мына арчалар бар экен, черешня, алма, өрүк, жүзүм, бүт бар экен, а? Ооба, бар. Жакшы. Туугандар көрдүңүздөрбү? Бул жерде болсо жүзүм. Жанагы эле зимний террасадан тетиги жерден чыгып кире берсеңиздер болот. Мына брусчатка менен барып, тиги тротуар менен сырткы туалетке бияка барып келсе болот экен, Центральный канализация? Ооба, бар, центральный, газ центральный. Могу жерден суу чыгат экен, Ооба, бул сырткы суу. Демек үйдө суу бар, свет бар, интернет бар, отопление бар, газ бар, канализация бар. Бардыгы эле бар экен да. Бар. Камера наблюдение да коюп койгонсузбу? Ооба, 3 камера бар. 3 камера бар. Түшүнүктүү анда. Түшүнүктүү. Үйдүн баасы канча? Үйдүн баасы 88 деп атабыз. $88,000 Ооба. Кеми барбы анан? Эң кичине кем болот. Бизде ошто ками барбы деп коет. Ками барбы? Кичине түшөбүз. Түшүп бересиз да? Ооба. Айтканыңызга сатпайсыздар, баары түшүп бересиз да. Ооба. $88,000 кеми бар. Документтери такпы баары? Бүт так, кызыл китепте бүт салынган, тех паспорттор баары берилген. Шарт өткөрөбүз. Ооба, госреестрден барып. Зор экен анда. Вариант. Обмен. Вариант обмен каралбайт пока. Только нак. Только наличный. Зор экен. Жакын жерде мектеп, бала бакча, мечит. Жакын жерде мектеп бардыгы бар. Мектеп, бала бакча, мечит, сыртка чыксаңыз, маршруттардын баардык түрү бар. Ахунбаевадан каттайт, Чортековадан каттайт, Ооба. Жакшы. Туугандар, 4-Горбаницага жакын. Мечит, мектеп, бала бакчалар жакын. Трассалар жакын. Бардыгын көрсөттүк, эми биз жыйынтыктайбыз. Туугандар, ушул үй колдон келишинче көрсөттүк, баарын баяндап бердик. Ээси мага жардам берди. Бул Бишкектеги Арча Бешик конушундагы Тулпар Таш көчөсүндө жайгашкан, номери 35. Ээсинин номери экранда жазылып турат. Чалып айланышып келе бересиздер. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.